Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нарын шаарында тактап айтканда биздин агартуучулар менен жана студенттер менен бүгүн биз сиздер менен чогуу жаштардын тарбиясы деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан азыркы биздин жаштарыбыз былтыркы жылы статистикага таянсак 112 окуучу азынып өлдү. Азыр атышып өлүп атат жана бири-бирин өрттөшүп өлүп атат. Кыскасы тарбиянын жоктугунанбы же бардыгынанбы же Кудай билет. Ошондуктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биздин конок тааныштырып өтсөк, коомдук ишмер Дилмирой Гадиев ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Айтчотонов. Кош келдиңиз. Анда урматтуу агай, сөздү сизден баштасак. Азыркы бүгүнкү темабыз жаштардын тарбиясы. Деги эле ушул азыр көрүп атабыз, атасын, энесин коркутуп азынып өлгөндөр көбөйдү, жана башка толгон токой көйгөйлөр, мүшкүлдөр бар. Буга эмне себеп жана бул маселени чечүү жолдору кандай? Тарбия жакшы болбой жатат. Бир эле силер нарындыктар ойлогула, бизде экен айтып аткан экен. Ошо эле бизде Кыргызстанда тарбия өтө начар болуп атат. Тарбия жакшы берилбей жатат, кээде тескери тарбия берилип атат. Мисалы, дискотека уюштуруп, Ден Валентин уюштуруп, кээ бир жерлерде. Ошо атайын жигит менен кыздарды бири-бирине травить этип атат да, мындай айтканда. Ошо түртүп атат да барып бузулууга. Даже ошондой тескери. Мисалы, Жамиляны образ кылып, Жаңыл мырзаны образ кылып, бул туура эмес да, бул туура эмес геройлор булар. Ошону мына ушинтип эле сүйүңөр таап кетиле, күйөөңөрдү таштап кетөрүлө дегендей тарбияларда болот кээ бир жерлерде. Анан албетте ата-энелер тарбия бербей жатат. Себебинде алар өздөрү билбейт. Өздөрүндө тарбия жок. Ата-эне өзү ичет. Жаңы жылда башка бир күйөөлөр менен, башка аялдар менен бийлейт, кучакташып, жаман сөздөр сүйлөйт. Жаман өнөрлөрдү көргөзөт. Мына ошо нерсе, ошонун баары бирге ошо балдарыбыздын тарбиясы өтө начар болот да. Балдарыбыз, өзгөчө кыздарыбыз ошо тарбиясы жок болуп барат барган сайын. Бияктан 11 жыл жакшы жүрөт. Ана шаарга барганда карасаң, болду европейка да. Кыргыздын эч нерсе калбаган. Сүйлөгөндө орусча, чакканы шемичка, оюнун баары сүйүү, эч кандай окуу жок. Жөн эле 5 жыл кетип атат да. Ошо 5 жылдын ичинде бузулуп, жоголуп, жок болуп кетип атат даже. Анан каңгып кетип атат. Даже таппай каласың да, каяка кеткен. Европа кетип калдыбы, Кытай кетип калдыбы, каяка кетип калды. Мисалы, ата-эне дегенди ойлобойт да. Ата-энем мен жөнүндө эмне деп ойлойт? Ата-энем мен жөнүндө кейби? Ата-энем менин кылганымды көрсө капа болобу? Уят болобу, кыза болобу, капа болобу? Жок да. Ошо өзүнүн эле жыргалы, ошо эркеги, кызы баары ушундай болуп барат да. Барган сайын ошо тарбия жок. Анан адамгерчилик жөнүндө айтпай эле кой да. Ушунун бүт баары кетип баратат. Ошо себебинде биз тарбияны жакшы бере албай атабыз. Урматтуу агайлар, урматтуу эжелер, мына ушул агайдын айтканы туурабы? Мисалы, сиздерде мурун ата-энеңиздер кантип тарбиялаш керек эле? Балким ушул баягы улуу муунда да болуп жатса керек да, урматтуу жаштар. Өздөрү мындай туура, татыктуу тарбия берип атабы? Деги эле бүгүнкү биздин темага силердин көз карашыңар кандай? Мындай да, Өзбек ажы. Кыздарыбызды назик кылалы деп үйгө камап койдук, Эртеңки күнү азыр мынакей молдокелерибиз чыгып атат. Менин аялымды гинекологко алып барсам, эркек экен көрсөтсөм болобу депчи. Анан аялдардын баарын, кыздардын баарын үйгө камап коюп, назик кылып коюп, анан мисалы үчүн эркектер окуп атат, эркектер ошол кесипке ээ болуп атат. Айла жок ошого барып атпайбызбы? Ошол эле учурда кыздарыбызды жалаң назик кылып тарбиялайлы. Эртеңки күнү Кудай согуш чыкпасын. Мисалы үчүн 1941-жылы Улуу Ата мекенин согушта мына ошол негизги айыл жумуштарын эжекеле апаларыбыз кылган да. Анан ошол жагында караш керек го дейм. Жок, обязательно мужиктей болбош керек да, эмне үй жумушун аткаранга. Мисалы, кыз киши, аял киши назик болуш керек. Мисалы, даже эркек киши кучактаганга деле назик болуш керек да.
Зачем грубый мужиктей кылып алганын? Болбойт да ошо. Жакшы келиңиз эже. Демек баягы Мисалы мындай да, эркек киши аялдай болуп турса жийиркенесиңерби? Жийиркенесиңер. Биз да ошондой жийиркенебиз. Аял киши эркектей болуп турса. Саламатсыздарбы? Мен Сатыбалдин Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы мугалимдердин билимин жогорулатуу, адистерди кайра даярдоо борборунан атым Кенжеке, фамилиям Кадыралиева. Бүгүнкү абдан актуалдуу тема болуп атат тарбия багытында. Тарбия дегенибиз Өзбек Ажы Чотонов айтып атат, Жаңыл мырзанын сапаттарына каршымын депчи. Бул жерде тарбия берүүдө мына бүгүнкү күндө биз дүйнөлүк агымга баратабыз да. Жаңыл мырза болсо өзүнүн кылымында, ошол бизден мурунку өткөн кылымда Жаңыл мырза жашап өткөн. Бүгүн биз алдыны көздөй оздугушубуз керек. Анан ошондой шартта дагы бирок кыз баланы ошол үй бүлөдө ата-эне, анан кийин коомчулук, анан мектеп, анан окуу жай тарбиялаш керек да. Анан ошол эле учурда ошол тарбиялап атабыз деп атабыз. Бирок тарбия билим берүү менен тарбия берүү экөө бир катар кетпей атат да. Билим берилип эле тарбия берилбей да калып атат да. Ошол жагына да карашыбыз керек да. Ал бүгүнкү күндө Жаңыл мырзадай болгон эжекелерибиз, сиңдилерибиз деле жок эмес, бар деп айтсак болот да. Анткени коом өзү бизди ошол алдыны көздөй кайсы бир нерсеге күрөшүүгө багыттап атат да. Ар бир жашоочу. Мен эжеке мындай да, мен сизге суроо да. Мисалы мына бир сиздин кызыңыз күйөөгө чыкпай эле мен Жаңыл мырзадай болуп жүрө берем деп 40га деле чыгып калды, күйөө жок. Жерде күйөөүн таштап алып кетип калды. Мен элиме кызмат кылам деп сиз ошого кандай карайсыз? Бул жерде андай болбойт да агай. Күйөөгө чыгышканда ар бир эркек баланын дагы кыз баланын да өзүнүн убагында аял алыш керек, убагында күйөөгө чыгыш керек да. убагы канча болот эмеже? Жок, мына Жаңыл мырза мындай болот. Жаңыл мырза кеч чыгып, анан качып кетип атат 1 жылдан кийин эле. Убагы 18 жаш, 18-19 жаш. Кыздардыкы. Балдардыкы бир 20 жаш, 24 жашта үйлөнсө болот деп ойлойм да. Себеп дегенде биздин коом ушуну талап кылып атат азыр. Жакшы. Дагы урматтуу эже агайлар, мынакей. Кенжеке эженин айтуусундай жаштарды азыр жаштардын бир оюну бар. Урматке Абу Исламбек. Мен бул жерден Өзбек Ажы агайга кошулмакмын. Себеби айыл кишинин баатырдыгы бул үйүнө болгон кызматында, кайнете кайнанесине болгон кызматы, жана канча бала төрөп ошого татыктуу тарбия бергендиги бул өзү баатырдык аял киши үчүн. Ал үчүн коомго чыгып мындай эр жерди коргоп баатыр болуш керек эмес аял киши үчүн. Азыр агай айтып атпайбы, мынакей Кудай сактасын, кокус ошондой жанагындай согуш болуп кетсе, анан үйлөнүп алгандагы артыч мындай ашчы болбосо керек деген ойду айтты окшойт да. Бул жаманбы? Жок, бул аял кишинин өзүнүн эле тарбиясында болуш керек да. Коомго чыгып баатыр болуш не обязательно да аял киши үчүн. Тарбия деген өзү эмне? Тарбия бул адамдын бул өзүнүн ал жүрүм туруму эле эмес да. Негизи эле ой сезими болгон, тарбия болгон өзүнө камтыйт да көп нерсени. Мен келиңиз эже. Менин атым Жаңыл, фамилиям Мигимбаева, мугалимдердин билим берүү жана кайра даярдоо борборунун кызматкери. Менин оюмча азыр айтылып аткан тема чындыгында эле абдан актуалдуу. Бирок медалдын эки жагы бар дегендей, Жаңыл мырзанын азыр Өзбек Ажы айтып атат, баатыр катары мындай иштерди жасаганы мындай азыркы кезде мындай мисал боло албайт деп. Мен айтмак элем, эки жагы бар. Эгерде балдарыбыз да жасаган ишти тең ата кыздар жасаса дагы деде жарашат. Анын өзүнүн орду бар деп айтам да. Аны кайсы жерде, кандай учурларда колдонуп, ошол жерде бир жардам катары эл үчүн бир кызмат кылса бул туура бир четинен. Экинчи жагынан чындыгында кыз баланын негизги бул жашоого келгендеги милдети эне болуш керек, бала тарбиялаш керек. Ошого татыктуу тарбия бериш керек деген жери бар да. Бул жагынан мен сизге кошулам, бир жагынан кошулбай да кетем. Бирок Эмелер туура эмес тарбия берип атабы же кандай? Эми бул тарбия үйдөн башталат дегендейчи, тарбияны бир жактуу карабаш керек, баардыгы тең, бүт баардыгы эне ушу Кыргызстанда болгон канча эне болсо ошонун баары балдарына, кыздарына туура эмес тарбия берип атат дегенге мен эч качан кошулбайм. Ошонун ичинде эле тарбияны балдардын азыр жанагы ааламдашуу процесси жүрүп аткандыгына байланыштуу жана демократиянын шартына байланыштуу бизде батыштан келген ар кандай мына Өзбек Ажы айтып кетти го 14 февраль жанагы сүйүшкөндөрдүн күнү деген сыяктуу ушул батыш өлкөлөрдө майрамдалып келген майрамдарды негедир ошону биздин
коомдо ошону тез кабыл алып атат да, баягы биздин менталитетке туура келбеген нерселерди кабыл алып атат. Бул жагынан мен да кошулбайм. Эмне кереги бар эле ушул мисалы үчүн ал жактын тарыхын карап көрсөк, биздин менталитетке таптакыр туура келбейт. Бул жагынан мен жаштарга айтып кетет элем да, ушундай жакшы жаман терс көрүнүштөрдү тезирээк кабыл алып, биздин жалпы кыргыз улутуна мына ата энеге өзгөчө энеге тарбияны туура эмес берип атат деген жаман аттыны калтырып аткандыгы мени аябай өкүндүрөт да. Анан биз ушу Нар мамлекеттик университетинде иштеп аткандан кийин биз ар бирибиз өзүбүздүн тарбия берип аткан жаатыбыз да жакшы тарбия берели, ошону айталы деген бир өзүбүздүн вазифабыз бар, биз аткарып келатабыз дейбиз. Бирок өкүнүчтүүсү болуп жатат, муну моюнга алыш керек. Сиздер аткарып атасыздар, бирок ошол баягы жаш муун булар кандай кабыл алып атат? Эми ошо жаш муундагы сөзсүз үйдө тарбияны ата энени уккан бала бар, ата энени укпаган бала бар. Бул эми баягы мен ойлойм кандайдыр бир деңгээлде үйдөн дагы чоң таасир этет да. Ата эне баласына көбүрөөк көңүл бурбай жанагыдай башка жумуштар менен алектенип, балдар тарбияны толук кандуу албаган себептен ошол кыздар дагы жанагындай начар жактарга тезирээк өтүп кетип атат да. Мына ошондон анан тарбиянын начардыгы деп баягы жалпы жыйынтыгын алганда ошо бир кыргызда айтылат эмеспи, бир комалак майды, бир карын майды бир комалак чиритет дегендей нерсе болуп атат деп айткым келет да. Тарбия негизи жакшы берип аткан тарбиялар бар. Жакшы тарбиянын үлгүсү мына Курманжан энебиз айтып атпайбы, чындыгында эле ал эркектер жасаган жакшы иштерди жасаган. Рахмат, урматтуу кыздар. Мынакей азыр эжебиз айтып өтпөдү, ошол кыздар мындай көпчүлүк биздин окутуучулар айтып калат, ошол кыздар көбүнчө чектен чыгып кетет деп. Азыр дагы Кыргызстаныбызда ошол сойку кыздардын саны өтө өсүп баратат. Көчөгө чыгып баратат. Баягы эркекти кубалап калган заман болду да. Анан бул дагы тарбиянын жетишсиздигиби же өздөрүнөнбү, аларды ким тарбиялаш керек, келечеги кандай болот, урматтуу кыздар? Саламатсыздарбы? Сатыбалдын Наматов атындагы студентимин. Мен негизи бул жерде көбүнчө ошол жаш муундарды күнөөлөмөкчүмүн. Себеби дегенде алар мисалы ата энеси аларга канчалык жакшы тарбия берсе дагы алар мисалы ошо жаман жолдорго барып атат. Ошонун эле ичинен кайрадан мисалы жакшы тарбия бербеген ата эне дагы бар. Бул жерден мен эки жакты тең күнөөлөйм да. Эки жакты. Жаш муундарды дагы ата энелерди да. Жаш муундар эмнеге күнөөлөйсүң аларды? Анткени мисалы ата эне мисалы эже айтып кетпедиби, биз окуучуларыбызга, балдарыбызга жакшы тарбия берип атабыз, бирок азыркы учурда ошо тарбиянын азыр ошол мындай көп бузулуп кеткен депчи. Ошондо мисалы ата энебиз бизге канчалык жакшы тарбия берсе дагы жаш муундар ошону жакшы алып кете албай туура эмес жолдорго түшүп жатат да. Ошон үчүн көбүрөөк эмени күнөөнү мындай эмеге жаш муундарга коём да. Ата энең сага кандай тарбия берет? Ата энем мага жетишерлик эле жакшы эле тарбия берет. Рахмат. Бүгүн чын эле абдан актуалдуу тема экен да. Мен ойлойм да, ушу жаштардын тарбиясына келгенде ошол тарбияга түз анан кыйыр түрдө таасир берүүчү факторлор бар да. Анан мен эң биринчи, эң маанилүүсү бул үй бүлө деп айтат элем да. Себеби өзүм үй бүлөлүмүн, өзүм 3 баланын энесимин. Анан Өзбек ажыга да кошулуп кетет элем да. Аял кишинин миссиясы бул чын эле эне болуу да. Анан мүмкүн бул кыздар азыр түшүнүшпөйт, жаштык кылып эне болгондо аял зат өзүнө бир жакшы касиеттерди ачат да, бир боорукерлик, камкордук деген сыяктуучу. Аял зат деген ошондой табиятынан назик болуш керек. Ошо менен дагы баягы карама каршы пол эркектердин да көңүлүн ошо менен бурдурат. Аял кишичи өзүнүн назиктиги менен, илбергиси менен, тарбиялуулугу менен да. Анан үй бүлөдө кыз кишиге сөзсүз эненин тарбиясы абдан чоң, ошол эле убакта балага атанын тарбиясы абдан маанилүү деп эсептейм да. Анан үй бүлөдө ата менен энеден көп зависит этет да. Себеби дегенде көз каранды да. Себеби дегенде биз балабызда мисалы да сабакка барбай калса урушабыз, эмнеге барбай калдың депчи. Эртең күнү конок тосуп калсак, бүгүн сабакка барбай эле кой, минтип айтып кой деп кайра калпты айтабыз да. Демек ата эне үлгү болуш керек да. Канчалык ошо чындык ачуу болсо дагычы. Анан ата менен эне балага эң биринчи үлгү деп ойлойм да. Атасы арак ичип атып, баласы ичип алса ичпе дегенде ал балага таасирсиз да. Өзү тамеки чегип атып, эртең күнү баласы тамеки чексе, чекпе десе, ал таасирсиз болуп калат да. Ошон үчүн ата менен эненин жаштарды тарбиялоодогу мааниси абдан зор деп айтат элем. Мен сизге суроом бар да. Мына эжеге азыр сону айттыңыз да.
Ошо мына назик болуш керек башка уш да. Анан мисалы мына Жаңыл мырзадай болуп тарбияланган кыз үй бүлө боло алабы, балдарга мээримдүү боло алабы, жанагындай мен мекен үчүн жаралгам, мен мекемди коргойм, мен үйдө отурбайм, мен чегара барам десем. Ошол Эми Жаңыл мырза боюнча ар бир адам эртеден бери үй бүлө жок, Жаңыл мырза эмес, Жаңыл мырза окшош тарбияланган. ой пикирин айтып атышпайбы, бирок ошондой жарма гүлдөр мисалы бирок мен баары бир айтат элем да, мүмкүн мен өзүм натурамдан ошондойдурмун, же баягы союздун убагында ата энебизден ошондой тарбия алганбыз да, биз ата дегенди аябай сыйлачубуз. Мен турмушка чыгып ушундай 8 ай 9 ай боюмда болуп мына көз жарам деп атканда төркүнүмө баргандан уялчумун да, атамдан уялчумун да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, аял киши деген назик болуш керек, эң биринчи орунга үй бүлөнү, энелик бакытты коюш керек дейм. азыркы жаштар эмнеге уялбай калды эже? Баягы сиз мына көрдүңүзбү, карасаңыз мындай тарбияда була турабы? Азыркы жаштар мисалы ошол көчөдөн деле, парктан деле жанагы музоосун жалаган тигил бододой болуп эле калышпадыбы? Анан улуу-муун уялып калышты да. Бунун таасирлери эмнеден? Эми бул жаңыл эже кошулуп кетем да, бул жанагы ааламдашуу процесси деген болуп атпайбы? Азыр канчалаган маалыматтарды илгери бизге энелерибиз, чоң энелерибизчи бир нерсени сурасак, ал уят, ал жаман десе, биз ошол улуу киши туура айтып атат деп элечи калып калчубуз. Азыр менин кызым бир нерсени сураса, мен бул жаман нерсе, уят десем, кызым аны башка жерден таап окуп алат да. Ошон үчүн мен ага мындай жеткиликтүү түшүндүрүүгө аракет кылам да. Интернет таасири Мен мындай суроо дагы. Ушундай суроо мүмкүн башкаларга да жооп бересиңер. Мындай да. Мына Дунган биздин жаныбызда жашап атат да, Дунган. Почти 100 000 коом. Алар деле ааламдашуунун ичинде, базарларда жүрүү. Анан бирок аларда ажырашуу жок, ата энени таштап кетүү жок. Жанагындай көчөдө бузулуп жүргөн балдары, кыздары жок да почти. ошол дунгандардын кыздары мындай кыз жигит болуп жүрөбү? Агай, кыз жигит болуп сүйлөшүп, 3 жыл 4 жыл жүрүп бузукулук кылып анча-мынча. Бирок кыздары жок көчөдө. сүйлөшпөйт. Жок да, көчөдө жүргөн жок. Баары үй бүлөлүү, үй бүлөсүн күтүп жүрүп, а бирок мындай ошо түрктөрдүн эркектери бузулуп жүрөт. Арасында көп эле. Иман жок болот да, намаз окуган. А бирок мына Дарыгин менен Дунганда жок. Жанагындай тартипсиздик жок. Алар даже көп окубайт. Мисалы биз 11 жыл окуйбуз, анан дагы 5 жыл институт окуйбуз, ошондо 16 жыл окуйбуз. Анан бизде тартип жок болот да, ичип алат, чегип алат, көчөдө жатып алат, ар ким менен жүрүп алат, дагы башка болот да. Саламатсыздарбы? Эмнеге андай Мен болот? Ардаш районунун Кара Суу айылындагы Карбек Карпеков атындагы орто мектебинин класстан чыккан иштерди уюштуруучумун. Бул жерде жакшы теманы жанагындан бери талкуу болуп атат. Анан бул жерде мен айтайын дегеним, тарбиянын эң алгачкы башаты эле бул нерсени унутуп атпайбыз. Бул эң биринчи башаты бул үй бүлө. Экинчи тарбиянын башаты бул мектеп. Андан үчүнчү бул коомчулук. Мол нерсенин баары, көйгөйдүн баары эмнеден чыгып атат? Көйгөйдүн баары бүгүнкү күндө биздин коомчулук кайдыгер болуп калды. Коомчулук. Бизде азыр мына мен өзүмдүн бала кезим менен жаш кезимди салыштырсам, азыркы жаштар таптакыр салыштыра албайм. Себеби бизде деген туура эмес жүрсөң көчөдө же сөгүн мындай коомчулук жайда эле катуураак сөгүнүп койсоң, бизден улуу аксакалдар айтчу эле. Өзүңдүн мындай көчөдө алып жүрүүнүн эрежеси бар, өзүнүн маданияты бар. Азыр айтышпайбы? Азыр айтпайт, кечирип коюңуздар. Азыр көрүп аткан нерсеге башка жерде койдук, мына нардын ичинде эле көрүп аткан туура эмес пласт нерсе болсо, ошол нерседен ары басат. Мисалы коомчулуктун көпчүлүгү ушундай. Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыр ачуу чындык ушул болуп атпайбы бизге? Көрсөңүз айтасызбы ушул жаштарды көрүп калсаңыз? Айтабыз, албетте айтабыз. Таасири таасирди болуш келишинче, колдон келишинче таасир көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Анан бир эле адам деги коомду өзгөртө албайбыз деген нерсеге мен кошулгум келбейт. Ар бирибиз ошол нерсеге патриот болушубуз керек да. Ар бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек ар бир нерсеге. Андан сырткары дагы айтайын дегеним, бул жерде азыр биздеги башында мына жогоруда эжекелер деле айтып өттү. Аялдардын эки эле милдети бар. Менин жеке пикирим. Бул сүйүш керек, сүйүктүү болуш керек айым. Экинчи болсо үй бүлөдөгү балдарга татыктуу тарбия бериш керек. Андан сырткары дагы бир нерсе бүгүнкү күндөгү бизде мына биз окуп жүргөн эже агайлар ушул эле тандырып айтып коюш керек. Баланын укугу, баланын конвенциясы деген жок эле. Кайсы эле ата эне менин балам жаман болсун, кайсы эле ата эне өзүнүн баласына зордук зомбулук көргөзөт. Эч ким көргөзбөйт. Бизде да менин бул жеке пикирим, биздеги дагы бирден бир келечек өсүп келаткан жаңы нарастающий поколенияны бузуп аткан нерсе бул жанагы баланын конвенциясы да болуп атат. Азыр эркектер өзүнүн ошол тарбиядагы вазипасын, милдетин аткарып атабы?
эми баары тең милдетин аткарып атат деп толук кепилдик берип айта албайм да, бирок эркек болгондон кийин эркектин милдети эмне? Эркек милдет динде деле айтылып атпайбы? Үйүңдө татыктуу, мисалы жары татыктуу тарбия бериш керек. Эркек ошол үйдү обеспечивать этиш керек. Камсыз кылып бериш керек, эркектин ролу. Эми бүгүнкү күндө азыр бизде рыночный экономика болгонго байланыштуу эки жак тең иштегенге туура келип атат. Бирок ата да кыйыны да экөө тең. Эң биринчи максат акчаны, материалдык муктаждыкты бияка жылдырып туруп, биринчи баланын тарбиясына бериш керек. Ал ошончо канча состоятельный үй бүлө болуп тургандан кийин деле ошол тарбия албаган бала эртеңки күнү ата энеге ошол отдачаны береби деген суроону эч ким койбойт бүгүн. Азыр сиз айткансыз, жакшы маселени айттыңыз да. Сиздин үй бүлөңүздө кандай? Ушул милдеттер аткарылабы? Милдеттер эми колдон келишинче аткаранга аракет кылып келатабыз. Баягы 100% болбосо да билбейм, мен өз деңгээлимден баягы үй бүлөмдү мен обеспечивать этем. Келинчегиме айтам, сен мына азыр 2 балам бар, 2 балама татыктуу тарбияны беришиң керек. Ошол эненин милдети ошол. Сүйүктүү болуш керек, назик. Жакшы, ушундай эркектер көп болуш керек. Эжелер деги бар. Даргиндер анан дуңгандар бул өзү ушундай бир азыркы батыштын туура эмес агымдары келип атса деле аларга кошулбай атышат депчи. Ал болсо булар, мен ойлойм да, бул дүйнөдөгү дин ислам дини да. Бул ислам дини менен ошо толук маалымат алышкан алар намаз окушат деп ойлойм, ата энесичи. Ата энеси толук намаз окуп, анан кийин кыз баласын, эркек баласын кандай багытта айтып, ошо кичинекейинен үй бүлөдөн башталып атпайбы? Ошол багытта алар жаман менен жакшыны ылгашат да. Бул жол жаман, бул жол жакшы дегендичи. Ошон үчүн алар жана исламды туура, ислам чоң наука да. Ошол наука болсо дагы, ошол наукадагы биздин жүрүм турумубуз, маданиятыбыздын баары ошол исламда жазылган экен да. Анан ошол тууралуу маалыматтар кенедейинен болгон болуш керек. Ата энесинде бар, ата энеси балдарына берет, кичинекейинен берет. Анан намаз окушат аларчы. Алла Тааланын парыздарын аткарышат да, ошон үчүн коркот, Кудайдан коркот аларчы. А бизде болсо, биздин кыргыз элинде ошо кийинки кездерде караса, ушу бир намаз окуганыбыз, исламга болгон көз караштарыбыз андай жакшы да эмес да. Мектепте билим берүүдө деле, тарбия берүүдө деле ушул багыттар жөнүндө азыраак айтылат да. Ошондуктан дагы биз ошо өксүк жанагындай жаман адаттарга кабылып атабызга деп ойлойм да. Рахмат. Келиңиз эже. Мен азыр Актала районунан Акчый айылындагы Мырзабек Балбаков атындагы орто мектебинен келдим. Тарбия завучу болуп эмгектенем. Азыркы учурдагы глобалдуу маселе ушул кандай десем, жаштардын туура эмес багытта жүргөндүгү болуп деп айтып атпайсыздарбы? Негизинен жаштар деле күнөөлөй бербеш керек. Жаштар мисалы 12.000 кыздар аборт кылдырды деп атасыз. Бул эми кандай десем, кыздардын күнөөсү эмес, биринчиден. Бул жалпы эле коомдун күнөөсү. Туура багыт бериш керек. Коом күнөөлүүбү? Коом күнөөлүү. Эмнеге? Мисалы ошо коом деле көтөрүлүп чыкса болмок. Азыр мисалы 21-кылым техниканын өнүккөн заманы деп атабыз. Техниканын өнүккөн заманы деп туруп интернетке кандай нерсенин баарын коюп атат. Ошону эле мисалы Россияда жөнөкөй эле Маша менен Медведь деген мультфильмди балдарга туура эмес тарбия берет бул деп туруп алдыртып салган Путин. Ошондой эле бизде кыргыздарда ошондой интернетте туура эмес жарыяланган нерсенин баарын алдыртып салса, чек коюп чектөө киргизип койсо, ошону жаштар көрбөйт эле. А мисалы айтып атасыздар, телевизордон көрүп атабыз, балдарыбыз менен жолдошум, кайнатам, кайненем болуп отуруп көрөбүз. Көрүп атсак уят нерсенин баарын берет. Мына КТРКдан. А ошону көрүп отурган биз кандай тарбия белебиз? Балам аны сен жазаба деп кантип айтабыз? Коомдук каналдан. Мына коомдук каналдан ошону коомдук канал комиссия иштеп чыгыш керек. Кандай нерсени бериш керек, кандай нерсени бербеш керек. Анан дагы бир нерсе. Ошол балдарга туура тарбия берүүдө, мисалы, айыл жергесин алсак. Мына сизге окшогон молдо, намаз окуп жүргөн адамдар, айылдагы арак ичип жүргөн. Кече эле арак ичип көчөдө жүргөн, жаман нерсени кылып аткан, ууру кылып аткан, арга дүкөндөрдү ууруга кирип арак уурдап алып чыгып аткан, же баланы жиберип арак алып келип берчи дүкөндөн. Ичип алайын, мен кирсем бербей атат. Деп ушундай нерселерди кылып туруп анан кайра ошолор 3 күндүк даватка барып келип туруп молдо болуп калып атпайбы? Анан кайра ошо балдарга антпей эле уят болос, эмне эле туура эмес кылып атасыңар, күнөө кылып атасыңар, мендей болуп каласыңар депчи. Анан ошону жаштар кечөө эле арак ичип жүрбөдү эле, койчу ушу эмне айтканын биз угабызбы деген маселе болушу мүмкүн. Бар, практикабызда көрүп атабыз. Анда алар эми кайра ичип алсынбы? Жок, ичип алсын дегендечи. Мындай да эми. Ошо 3 күндүк даватка барып келе калып эле, намаз 5 убак
намазды биртке окуй калып түшүнүп түшүнбөй эле бир нерселерди айта беришпеш керек да. Окуй берсин өзү үчүн. Текеберчилик кылып мактанып сен монтпе балам туура эмес, Кудайга күнөөкөр болуп атасың деп ушундай сөздөрдү айтпаш керек. Анан деген негизгиси ушундай да. Мисалы сиз адашып тамеки үйрөнүп калсаңыз да бир. Анан кийин тамекини таштап бир жерден окуп мындай макаланы мындай керектүү. Анан кийин түшүнсөңүз, чекпейт. Анан чекпей калсаңыз. Анан сиз айтпай коесузбу эч кимге, чекпей эле койгула деп. Анда элдер айтат, кече эле чегип жүрбөдүр өзү. Жок, анда мен өзүм эле 5-6 кишини чогултуп алып эле бурчтарга тура калып эле, үч кошкон жерлерге тура калып эле айта бермек эмесмин, мен коом түзмөкмүн анда. Ошондой адамдар чогултуп алып туруп Комплекстүү бир тарбия берет белеңиз. Алар айтмак да, муну кече эле өзү чегип жүргөн. Эми анан мындай да, жок, ошо мындай болот да, Кудайдын баардыгыбызга, Кудайдын маңдайыбызга жазганы. Ошо кыздар аборт кылдырып атканы, тамеки чегип атканы, мунун баары Кудайдын маңдайыбызга жазып койгон. Дуңгандарга жазган эмес, Дуңгандарга жазган. Бизге мындан мурункуларга жазып жүргөн. Мурункуда деген мындай да, мурунку илгерки муундар ошо эле университетке окушканда, институтка окутканда чөптөргө айдап ичкен, угуп эле жүрөбүз. Анан ошолорго барганда аякта деле ошондой кыздар балдар чыгып түшкөн. Ошо кезде техниканы өнүкпөгөн заманы билчү эмеспиз, угулган эмес, айткан эмес. Ал информацияны вообще угушкан эмес бири-бирине. Азыр болсо ушу жердеги эле азыр эртең эле тарап кетет. Бүттү, ушундай ситуация болуптур деп. Сиз мисалы мындай, азыр мурда айылда ажырашуу аз болчу да. Сиз кичинекейиңизде туурабы? Азыр бирок карап көрсөң ар бир үйдө эле ажырашкандар бар да. Ажырашуунун себептери мындай. Азыр ажырашуунун себептери ата-эне күнөөлүү. Анткени мен айткан бала мен жактырган кызды албайсың, кайнене баштайт, каарданып. Биз жактырган биз ата-энесин жакшы көргөнбүз. Куда бололу дегенбиз. Сен өзүңдүн сүйгөнүмдү алып алдың дедиң. Ошо үй бүлөгө сүйүп жакшы көрүп алдыбы? Ошону үй бүлө болуп кетсин деп ата-эне түрткөш керек. Көбүнчө ата-эне да күнөөлүү болуп кетип атпайбы? Өздөрүнүн позициясын кой бербейт да, жаштарга мүмкүнчүлүк бербейт. Азыр 80-90% балдар кыздар өздөрү эле үйлөнүп атат. Анан байкуш кайненелер деле чыдап жүрү. Тура урушпайт жана сен айткандай. Бирок өздөрү эле ажырашып атпайбы чынында. Туурабы? Мисалы мурда Аллага ачып келсе деле жашай берген, туурабы? Ажырашуунун себеби балдар сүйлөнттүк да. Эң биринчи себеби баягы мурунку муунда, улуу муундагылар кирип калып да биз. Мурда тарбия чындыгында эле үй бүлөдөн башталчу. Эгерде мен өз башымдан сүйлөшүп үйлөнгөнбүз, биз ошо сүйлөшүп турмушка чыгып атканда ата-эне биз эми 4-5-6 жыл сүйлөшкөм да жолдошум менен. Анан ошондо чыгып атканда бизге айтканда, эгерде ушул чыгып атасың, алыска кетип атасың, анан эртеңки күнү ыйлап келе турган болсоң, анда биздин эшикти аттабайсың. Ушундай мага эле эмес, жеке эле биздин муундагылардын баарына айтылган, ушул баарыбыздын бар. Анан биз ошо бул ата-эненин эң биринчи ата-энемдин намысы, ары ошолорду кандай нерсе болсо да биз сабырдуулук менен сөзсүз турмуш деген өзүнчө чоң университет да. Ошол жака баргандан кийин биздин башыбыздан деле канча кайынсиңдилерди көрдүк, кайнаталар, кайненелердин баардык кылыктарын көрдүк, бирок сабырдуулук, токтоолук менен кой кайра барсам эмне дейт, атамдын туугандары эмне дейт, апамдын туугандары эмне дейт, кошуналарыбыз эмне дейт, алар деген уяттан уят өлүмдөн катуу деп ушулардын бетине күбө жабабыз го деп биз сабырдуулук кылып канча нерселерди көтөрдүк. Азыр эми айткым келет да, ушул заманда азыркы балдарыбыз Өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнүч жок, жакшы Кудай буйрса. Анан азыркыларда сабырдуулук аз деп айткым келет да. Азыркы жаштар бир нерсеге чыдамы жок. Баардыгын жеңил ойлошот да, баардыгы эле үйлөнгөндө эле өтө жеңил, бачым эле үйлөнөм десе үйлөнө калат. Эртеңки күнү жактырып 1-2 жыл жашагандан кийин болбой калса кете берем. Эмне жалгыз жанымды багып алам. Бала болуп калса ортодо мейли ата-энеси бага берсин, бакпаса өзүм багып алам деген мындай жеңил ойлуулук, сабырдуулук, токтоолук жок. Ушул сапаттарды мындай бир жакшы өздөштүрө албай жатышат да. Бул дагы болсо баягы ааламдашууга эле айткым келет. Ошол эле информациянын, маалыматтын көптүгү ошол жерден көрүп атышат, кинолор болуп атат телевизордон. Ал жакта көрсө чындыгында эле турмушта кыйналып жашап аткан менен кыйналбай өзүнүн жанын багып кетип калгандардын турмушу жеңил көрүнүп атат аларга. Ушул себептен сабырдуулуктарын жоготуп, токтоолуктарын дагы жоготуп атат да. Ошон үчүн мен бүгүн момундай кылдым, эртең өзүм кылганымды кыла берем. Мен өз каражанымды багам, бир балам болсо бир баламды багып алам. Эч кимге көз каранды болбойм, жумушум бар. Ушундай бир жеңил ойлуулук басып атат да. Мына жанатан бери айтылып аткандай, тарбия деген, урматтуу туугандар, тарбия деген бул мына туура жашоого үйрөтүү, көнүктүрүү, практика жүзүндөбү, үлгү мененби, сабак мененби, лекциялар мененби, кино, фильмдер менен, жомоктор менен, башка менен
ошону туура жашаганга үйрөтүү, тарбия көнүктүрүү. Мисалы мына таалим деген, жана жигит жакшы айтты буяктан, таалим деген бул химия, физика, урматтуугандар. Бул жашоону өтпөйт. Таалим алып алып туруп, академик болуп туруп, өзүнүн аялын башкара албай калат керек болсо, балдарын башкара албайт. Мына көрдүк туурабы? Таалимда өтө көп берсең да. Мына таалим деп туруп, Европа аябай илимдүү, бирок ата-энени карабайт. Бир тууганды карабайт. Наркотик, жанагындай эркек үйлөнүп дагы башка болот. Анткени буларда бир бетке илим бар, тарбия жок. Мына биздин тарбия илгери ата бабаларда болгон. Кантип атаны сыйлайсың, кантип энени сыйлайсың, кантип күйөөңдү сыйлайсың, кантип аялыңды сыйлайсың, кантип балдарды тарбиялайсың, кантип улууларды сыйлайсың, көчөдө кантип жүрөсүң, бүт баарын үйрөткөн. Кантип үйүңдү багасың, кантип үйүңдү карайсың, кантип намустуу болосуң, кантип татыктуу жашайсың. Ошонун баарын бизге ата бабаларыбыз үйрөтүп келген. Ээрчитип жүрүп, көргөзүп, ар бир нерсени түшүндүрүп, жанагындай эпостор чыгарып, жакшы чыгармаларды чыгарып, мисалы азыркыда жанагындай жоопкерсиз коом туура эмес чыгармаларды чыгарып атат, туура эмес кинолорду чыгарып атат, жанагындай бузуку сценаларды киргизип атат. Ошо уятты жоготуш үчүн, башка болуш үчүн жанагындай супер инфо, ичинин баары тиги менен ойноштук кылыптыр, бул менен ойноштук кылып, тигинин ойношу башка деген ушак дагы башка. Анан ошону аталары алып келип, улуу киши, аксакал алып келип, анан кийин өзү окуп, анан келиндерине тышап коет, окуду. Ошондой болот да. Мына үй бүлөдөн силердин айтканыңар мен 100% кошсом, үй бүлө эң биринчи үй бүлөдө болуш керек тарбия. Үй бүлө, анткени ошо бала эң биринчи үй бүлөгө таасир этет. Эгерде туура эмес тарбияланса, үй бүлөнү кор кылат, ыза кылат, уят кылат, шерменде кылат. Элдин бетин карай албай каласың. Туурабы? 17 жыл эмнеге багабыз? Бизди коргузуу үчүнбү? Биздин атыбызды булгаш үчүнбү? Келип чоңоюп алып, аялынын тилин угат, атасынын тилин укпайт. Көп азыр ошондойлор. Аялын ээрчип кетет, атасынын энесин какшатып. Ата-энесин какшатып, чоң той бердирип атат, карызга батырып. Ошонун бүт баары эмнеден? Ошонун баары үй бүлөдө тарбия болгон эмес, үйрөткөн эмес, айтылган эмес. Айтпайт. Ай кызым антип жүрбөйт. Кыз дегендики мындай болот, турмушу кыйын болот. Баргандан кийин анан кийин күйөөң кубалап жүрөт, анан кийин төрөбөй албай каласың, анан кийин мындай болосуң. Ошо айтылбайт да. Анан ошон үчүн урматтуугандар, мына баарыбыздын вазипабыз, баарыбыздын милдетибиз, жана мына айтты биздин катышуучубуздун бирөө, бүт баарыбыздын моюндагы парызыбыз деп. Айтыш керек. Унчукпай койбош керек. Угабы, укпайбы, может бир күнү угат, бир күнү эртесин угат, же бирсин угат, же башкасы угат да. Ошон үчүн баарыбыз айтайлы, жөн турбайлы, тыялы, кайдыгер болойлу. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде ушул жаштардын тарбиясы жөнүндө сүйлөштүк азын улак. Ушул коноктордун оюнан жана ошондой эле биздин мугалимдердин оюнан, студенттердин оюнан жакшы чечимдерди чыгарып алат деген чоң ишеничтебиз. Биздин данышманыбыз айткан, ата-эне баласына тарбиядан артык белек бере албайт деген. Демек, биз ушул балдарыбызга жакшы таалим тарбия берсек, сөзсүз коомго, өлкөгө салым кошот деген ниетте Жаштар сүйлөсүн теле долбоору нарындан коштошот. Кийинки ободон амандашканча саламатта калыңыздар.